Бийлик эми Мелис Мырзахматовду жолотпосо керек. Ош шаардык кеңештин депутаты Бекболот Арзыбаев экс-мэр Мелис Мырзахматовдун басып алган жерлерин айтып ажоого даттанды. Коомчулукта талкуу жаралып, элдин оозу оошту карады. Бул таризде укук коргоо органдары дыккат иштеп, териштирип чыгышы абзел. Мырзахматовго ушундай ярылык тагылга баткан соң ал лидер болбой калабы? Буга чейин ажоону шайлоодо сүрөөчүдөй түр көрсөтүп, демдүү жүрдү эле. Натыйжада четке сүрүлдүбү? Бийлик байлыкка маарыган көпөстөр менен коюн колтук алышып кетсе аягы кандай болот? Андыктан Мелис Мырзахматовду жолотпосо керек. Булак Арыба KG. Аймактагы бийлик жакшы иштесе, ажоо элди кыдырат беле? Ош шаарынын мэри Жанар Акаевдин кандай иштеп атканын убакыт көрсөтөт. Жакынкы эле аралыкта дараметине кылган иштерин толук кандуу баа берилмекчи. Кичине сабыр кыла туралы. Бирок Оштогу ишкерлердин элдин нааразычылыгы көбөйүп бараткандан улам президент абалды алдыртан сезип, аймакты кыдырууга аргасыз болду окшойт. Эгерде жергиликтүү жетекчилер жакшы иштеп жатышса, Садыр Жапаров убара тартып, элдин үнүн угуу үчүн бармак эмес. Мэр, губернатор, акимдер, начальник милициялар, УКМК жана прокурорлор тийиштүү деңгээлде көпчүлүктүн жүгүн көтөрө албай калышса, кайдыгерликке батышса, анан нааразычылыктар жаралат эмеспи? Мындайда президент баардыгына чуркап жетишпейт да. Андыктан кадр саясатын кайрадан карап чыгып, жөнү тирүү адистерди электен өткөрүп, сергек дайындоолорго басым кылуусу шарт. Булак Арыба KG. Ахматбек Келдибековду каралай бербей, анын тажрыйбасын өлкөбүз үчүн пайдаланалы. Убагында Ахматбек Келдибеков Оштон 26 сотук жер сатып алып, аны кайра бирөөгө пулдаптыр. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Бирок Ош шаардык кеңештин депутаты Бекболот Арзыбаев чымындай нерсени төөгө айланткандай эле шөкөттөп, көбүртүп, жабыртып президентке даттанганы акылга сыябы? Акыры чындык чыгат да, Ахматбек Келдибековдун эч кандай күнөөсү жок экени тастыкталды. Натыйжада экс-спикерди жөн салды эле каралай бербей, ага урмат кылып, тажрыйбасын алсак жарашпайбы? Кыйын финансист, дасыккан экономист аткаруу кызматында иш билги жетекчи, образдуу айтканда караңгыдан көз тапкандай жарык чача билери талассыз. Учурда кадр саясат аксап турганда Ахматбек Келдибековду жогорку кызматка дайындаса, өлкөбүзгө пайдасы тийип, өсүп өнүгүүгө салым кошмок. Ага азыр байлык кызык эмес, мамлекеттик ишмер катары өзүнүн атын жогорку деңгээлде көрсөтүп, тарыхта калуу маанилүү. Андыктан Ахматбек мырзага ишеним артууга мезгил келди. Ал эртеби, кечпи элибизге кызмат кылары шексиз. Болгон убакыттын ыңгайы чыкпай жатат. Булак Арыба KG. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жашыруун элдештиби? Биз ушундай мааниде уктук. Эмесе кызыгуу иретинде собол салалы. Жакында президент Садыр Жапаров досу Камчыбек Ташиевди кабыл алып, узакка чейин чейир жаза сүйлөшүп, элдешип алыштыбы? Ортолорун карамышы каралаганын, кайчы пикирлерин, урушкандарын сууга салыштыбы? Эр чекишпей, бекишпейт дейт эмеспи? Кызматтан кеткенден бери Камчыбек Ташиевди кимдер сатып кеткени да ачыкталса керек. Көп нерсеге көзү жетип, катачылыктарын моюнга алгандыр. Соңунда президент жолдошчулук мамилеге бекем туруп, кол созгон кербезиби? Эң кызыгы, достор кайрадан табышып, ынтымакка келип алышса, ортодо отку май чачкандардын абалы кантет? Анан калса, коомчулук астында көмүскөдөгү көп иштер, кыйла көрүнүштөр да ачыкталууда. Алар кандайча тамамдалат? Булак Арыба KG.